Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кимдин ашказаны ооруп жаткан болсо, бул видео ошол үчүн. Гастриттин жана ошондой эле ашказан жарасынын негизги себепчиси Helicobacter pylori микроб экендиги эч кимге деле сыр эмес. Бүгүн сиздерге ушул микроб тууралуу кенен сүйлөп берем жана ошондой эле ашказан оорусунан кантип толук айыксак болот. Ушулар жөнүндө уга аласыздар. Демек, Helicobacter тууралуу элдин арасында ар кандай мифтер бар. Мисалы үчүн, сиз ушул Helicobacter pylori ашказаныңыздан таап алгандан кийин ага антибиотиктерди, кошумча таблеткаларды иче баштасаңыз, тааныштарыңыз сизге айтып калат. Бул микроб баарында эле жашайт. Аны дарылоодон көрө антибиотик ичип боорду талкалап, эң жакшысы картошканын суун ич, жанагы бака жалбырак же деп айтып калышат. Бул сөздөрдө канчалык чындык бар? Албетте чындыгы бар, бирок өтө аз. Helicobacter pylori микробу бардык адамда болбосо дагы көп эле адамдарда бар. Жана ал өөрчүп кете алышы өтө кыйын болот ашказаныбызда. Анткени биздин ашказаныбызда туз кислотасы деген ушундай кислота дайыма активдүү болуп көп бөлүнүп чыгып турат. Жана эгерде сиздин ашказаныңыздан ушул туз кислотасы аз бөлүнүп чыгып кала турган болсо, ошол учурда Helicobacter pylori микробу өнүгүп өөрчүп, сиздин ашказаныңызды жабыркатат. Биринчи кезекте пилорический отдел деп коет. Ашказандын эң төмөнкү горизонтал бөлүгү, 12 лечеге куя турган бөлүгү ошол Helicobacter'нин эң көп өрчүй турган бөлүгү да. Pylori деп айтканы дагы ошондон. Пилорический отделде ашказандын төмөнкү бөлүгүндө биринчи өрчүйт дагы, ошол жерде сезгентет дагы микроб көбөйүп, ашказандын башка бөлүктөрүнө дагы өтөт. Эгерде сиздин ушул ашказаныңызда туз кислотасы дайыма керегинче бөлүнүп чыгып турса, анда ашказан эч убакта жабыркабайт. Албетте жабыркашы мүмкүн, бирок негизинен Helicobacter туз кислота жок болгондо, аз болгондо гана өөрчүй алат. Анан эми ошол эгерде сиздин ашказаныңыздан көп мөлчөрүндө Helicobacter текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча көп аныкталган болсо, анда сөзсүз түрдө гастроэнтеролог айткандай, 2 антибиотик кошумча 2 дарыны 10 күн, 2 жумага чейин ичишиңиз керек. Ошонун негизинде толук кандуу айыгышыңызга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эгерде ичпей койсоңуз, анда сизде эмне болот? Анда сизде гастрит болсоңуз эрозияга айланат, эрозия болсо жарага айланат, жарага айланса бул перфорацияга алып барышы мүмкүн. Жада калса ашказан рагына да алып барышы мүмкүн. Ошол үчүн эгер Helicobacter көп өлчөмдө аныкталдыбы, тезинен дарыланууну баштаңыз. Бүгүн мен сиздерге ушуну айткым келди. Эми ушул дарылануу дагы да натыйжалуу болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Анча мынча кеңештерди айтып өтөйүн. Биринчи кезекте, демек биз мындайча айтканда жакшы тамактарды жешибиз керек. Ар жолу тамактанганда жаңы даярдалган, кошумча татымалдар, ачуу нерселер кошулбаган тамактарды жешибиз керек. Бул биринчиси. Дайыма ошондой тамактанууга аракет кылыңыздар. Экинчиси, ашказан жакшыраак айыгып кетиш үчүн бизге сульфарафан керек. Сульфарафанды биз каяктан алабыз? Албетте жашылчалардан алабыз. Айрыкча брокколиде көп болот. Брокколи жеп туруңуз. Негизи ашказан ооруп жаткан учурда жашылчаларды, салаттарды көп жей бербегиле деп мен сунуш айтам. Бирок анча мынчасын жесек болот. Мисалы, өтө айтканымдай, брокколи жейсиздер, аны тамакка кошуп жеп турсаңыздар болот. Жана ошондой эле ашказанга витамин У керек. Витамин У официалдуу ушу сатууда эмес, бирок бул витаминди камтыган бизде эң жакшы азык бар. Ал кайсы десеңиздер, капуста. Капуста жеш аркылуу сиздер организмди витамин У менен камсытай аласыздар жана анын тезирээк ушул ашказандын айыгып кетишине шарт түзгөн болосуздар. Андыктан брокколи дагы жеңиздер, капуста дагы жеңиздер. Экөөнүн бир учурда эмес, мисалы бүгүн брокколи болду, эртең капуста. Жана ошондой эле ушул ар бир органдын колдой турган бир заттар бар. Мисалы үчүн аны биз кантип айтабыз? Протектор деп айтабыз. Мисалы, нефропротектор, гепатопротектор, ошондой эле гастропротектор дагы бар. Гастропротектор бул карнозин цинк. Ушул карнозин цинк дегенди биз витамин саткандардан таап алсак болот. Албетте тандаганда эң сапаттуу витамин чыгаргандардан алсаңыздар жакшы. Ушул витаминди алып ичип турчу болсоңуздар, ашказандын тезирээк айыгып кетишине шарт түзгөн болосуздар. Өйдө айтылган 4 сунушту ага чейинки гастроэнтерологдун негизги сунушун аткарыңыздар.
Кудайым буюрса, эгер гастрит болсоңуздар 1 айда, ашказанда жара болсо 2 айда айыгып кете аласыздар. Андан кийин дагы дарыланууну негизи уланткан жакшы. Айрым адамдарга муктаждык жок, айрым адамдарга муктаждык бар. Мисалы ашказанда жарасы барларга мен көбүн эсе жанагы чычырканактын майын сунуштап келем. Негизи дарыланып бүткөндөн кийин 1 чай кашыктан 2 маал сабар кеч ач карынга ичип турсаңыздар кошумча 1-2 ай негизи дарыланып бүткөндөн кийин ашказан оорусунан Кудайым буюрса толугу менен айыгып кете аласыздар. Ал эми картошканы согуу бул мүмкүн эмес. Жана ошондой эле жанагы бака жалбырак бул дагы мүмкүн эмес. Муну таптакыр жебеңиздер. Мен ушул боюнча видео материал даярдап чыгардым эле бака жалбырак жөнүндө. Аны түшүнгөндөр балким түшүндү, түшүнбөгөндөр бака жалбырак жеш керек экен деп ойлоп калышыптыр да. Ошон үчүн дагы бир ирет айтам. Ашказан ооруду бака жалбырак жебейсиздер. Андан көрө терапевт врач, гастроэнтеролог врач жазган ошол дарыларды ичишиңиздер керек болот. Анан мындан сырткары дагы кошумча бир маалыматты айтып коеюн деп турам. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө бизде сиздердеги кандайдыр бир ооруларды аныктоо боюнча өтө көп жаңы бир ыкмалар чыгып калды. Ошолордун бири мисалы сиздин ушул дарманыңыз жок болсо деп коелу, мисалы үчүн ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүз төмөндөп кетти деп коелу, денеңиздин аркай жери ооруп атат деп коелу. Ушундай бир жагымсыз учурларда көбүнчө бардык врачтар эмес, айрым врачтар витамин Дга анализ тапшырууну сунуштап жүрүшөт. Мен бүгүн эмнени айтмакчымын? Витамин Дга таптакыр анализ тапшырбай эле коюңуздар. Баары бир дефицит чыгат. Дефицит чыкпаса дагы бул витаминди профилактический дозада ичип тура берсеңиздер боло берет. Ошон үчүн витамин Дга акча курутпоңуздар. Ага анализ тапшырбай эле коюңуздар. Эң жакшысы витамин Дны иче бериш керек. Раз ошого муктаждык же күмөн пайда болгон болсо, албетте сиздин материалдык деңгээлиңиз өтө жакшы, өтө жогорку деңгээлде болсо, маселе жок. Бирок ар бир адам бул витаминге анализ тапшыра бериш керек. Анан дагы айтып коеюн, сиздин ооругуңуз, сиздин кыйналып жатканыңыз витамин Днын жетишпегенден эле болбойт. Эң оолу ага чейинки бир жагдайларды карап көрүш керек да. Витаминдин жетишсиздиги оорунун негизги себеби болбойт. Бул кошумча фактор болушу мүмкүн. Ошону унутпаңыздар. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жаза бериңиздер. Анан менден ушул консультация алганы келем десеңиздер, жатып дарыланам десеңиздер 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазып байланышыңыздар.